Ber 5 сом 20 тиын дейт. Аны жакта Казакстандын көмүрү 9 сом дейт. Бул азыр 9 сом, ноябрь болдuk. А ноябрь, декабрь болгондо бул 15 сомго чыгат көмүр эле. Талас областынын өкүлчүлүктөрү менен ошолордун чечимдери менен Бакбат Таластын жардамы менен 4 районго ачыла турган болуп атат. Көмүрлөр кымбат турат, мисалы мамлекеттикиде 5 экеден дейт, алдында эл ушундан алып атат да. Частный саткандар 6300 дейт да. Кышкыга карата даярдык көрүү жана элди арзан баадагы көмүр менен камсыздоо максатында Талас шаарында көмүр базасына кара кечеден алгачкы 100 тонна көмүр келип түштү. Учурда тоннасы 5200 сомдон сатылууда. Былтыр ошо 500 миң сом бөлүп берсек, быйыл чечим кабыл алганбыз. Алтын айлык менен биргеликте 2 миллион сом бөлүп берилди. Бул 400 тоннага чейин көмүр ташыганга жетишет. Мына алгачкы кара кечеден өзүбүздүн Кыргызстандын көмүрүнөн биринчи укоолор келди. Жакын аралыкта дагы 400 тонна көмүр келүү күтүлүүдө. Өз макамекенди көмүр күйүүсү жагынан, чок кармак жагынан сапаттуусу да кара кечеде 5 сары деген карьерден келет. Кыш бүткөнчө кепилдик беребиз, тынымсыз көмүрлөр келип турат.